Кийинки негиз бул диаграмма 37-39 суроолорго берилген. 39 суроодан окуучулар көп ката кетиптир. Эмне үчүн экен азыр ушул жерден карап көрөлү. Диаграммада бир ишканада 5 айда өндүрүлгөн жана сатылган А товарынын саны айлар боюнча көрсөтүлгөн дейт. Апрелден августка чейин. Анан эскертүү жазылып турат. Сатылгандан калган товар кийинки айда өндүрүлгөн товарга кошулуп сатылып турган дейт. Мисалы бул жерде өндүрүлгөн товар 500 апрель айында, а сатылганы 350. Демек, бул жакта апрель айында дагы 150 товар калган, ал кийинки айда өндүрүлгөн товарга кошулуп анан сатылат. Мисалы 450 өндүрүлгөн, бияктан бияка 150 товар өтөт. Демек, бул жер 600 болот. 600-дүн 500-ü сатылса, бияка 100 товар өтөт. Андан кийин 700 товарга 100 товар кошулса 800 болот. 800-дөн 650 сатылса 150 калат, ал кийинки айга өтөт. 150-ге 650-ни кошсок, кайра 800, 800-дөн 700 сатылса 100 товар кийинки айга өтөт, август айына. Ошондо 750 товар өндүрүлгөн августта, бул 100 товар менен 850 товардан 650 сатылса, анда кийинки айга 200 товар өтөт. Демек, бул ишканада август айында сатылгандан кийин сентябрь айына канча товар өткөн дейт? Жообу 200 товар өткөн. Туура жообу Г варианты.